2022 жылы Араван жалпы дарыгерлик практика борборунун аймактык ооруканасында көп жумуштар аткарылды. Алардын ичинен бичекеден айта турган болсом, мына биздин кире бериште жугуштуу оорулар бөлүмү ичи, сырты оңдоо түзөө иштеринен өткөрүлдү. Андан сырткары биздин гараждар, биздин ашканабыз ремонттон өткөрүлдү. Нерв оорулар бөлүмү өткөрүлдү. Ооруканабыздагы ар бир имараттын сыртын актоо иштери жүргүзүлдү. Андан сырткары дагы эң негизгиси дагы биздин материалдык техникалык база жакшыртуу боюнча биздин ооруканага 2022 жылдын февраль айында мына билесиздер, ковид мезгилинде өтө баягы керектүү болгон бул кычкыл тик бейтаптарга өтө керек болгон, ошого байланыштуу биз ооруканабызга 40 точкага кычкыл тек иштеп чыгуучу борбор орнотконбуз. 4,5 миллионго 4 миллион 450 миңге жасашкан, алып келип орнотуп, бүгүнкү күндө иштөөгө даяр. 40 точкага 33 точка бул жугуштуу оорулар бөлүмүндө, 7 точка бул чоңдорду жандандыруу бөлүмүндө жайгашкан, орнотулган. Андан сырткары көп жылдан бери бизде негизи Араван районубузда эндоскопия боюнча мындай хирургический лапароскоп аппаратыбыз жок эле да. Анан биз өткөн жылы 4 миллион 900 миңге тендер аркылуу хирургический лапароскоп аппаратын сатып алдык. Бүгүн азыр орнотуп, дагы бир жабдуусу калган. Ошо жабдуусун толуктап койсок, анан ишке жүргүзөбүз. Ошол аппаратты утуп алган, баягы тендерде талап коюлган да, уткан фирма 2 биздин дарыгерибизди окутуу жөнүндө. 2 дарыгерибиз Москва шаарында, Россия Федерациясынын Москва шаарында Боткина клиникасында 2 жумалык окуудан өтүп келишкен. Бүгүнкү күндө ал специалисттерибиз иштөөгө даяр, операция жасоого даяр. Билесиздер, бизде 8 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар, 25 ФАП бар. Ошо 25 ФАПтын бири Кичи Алай, мындай биздин айылдык аймак деп коет, Кичи Алай Кермет айыл аймагына карайт. Ошол жерде ФАПыбыз бар. Кичи Алай ФАПты бардык мындай капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрдүк ошо ФАПыбыздагы. 8 март ошо келе жаткан эл аралык жалпы айымдар күнүнө карата мен бардыгы айымдарды Кыргызстандагы, мен ушу жамаатымдагы эжелерибизди, карындаштарыбызды, иштеп аткан бардык кызматкерлер, айымдарды келе жаткан 8 март эл аралык күнү менен куттуктап кетемин. Бардыгына бекем ден соолук, узун өмүр, берекелүү өмүр берсин Кудайым бардыгыначы. Аман эсен болсун. Ар дайым биздин эркектердин, аял кишилер, аял заты жанында болсун. Жакшы жаман күндөрүбүздү кошо бойлушуп жүргөн, көтөрүп жүргөн ошо аял затыбыз аман эсен болуп, бардык жакшылыктарды каалап кетем аял затына. Иштери ийгиликтүү болсун бардыгына.